Бейиш нуру. Сел кырсыгы эмнеге келди? Сел кээде адамдын өмүрүн алган, көбүнчөсү мал мүлктү жууп кетирген табигый кырсык. Жыл башынан бери толтура жерди суу каптады. Дубай, Казакстан, Өзбекстан, Орусия болуп отуруп, бул бале өлкөбүзгө да жетип келди. Тагыраагы 28-июнь күнү болсо Ноокат жергесинде апааттуу бир сел жүрдү. Учурдан пайдаланып ал жакта жакындарын жоготкон адамдарга жана мал мүлкүнөн ажырагандарга кайрат айтуу менен табигый кырсыктын себеби эмне деген суроого жооп издеп көрдүк. Ар ким ар кандай себептерди айтат. Биз маселеге башка өңүттөн карап көрөлү дедик. Азирети Умар разияллаху анху халифа болуп турганда, Ефрат дарыясынын боюнда бир козунун буту сынса менден суралабы деп корком деп айткандай, бул кырсыктын алдын албагандын да сурак берер күнү алыс эмес. А балким Эрдогандын жолубуздун жамандыгынан бир козунун буту сынса менден суралуусунан корком деп айткан сөзү үлгү болор. Кантсе да биз саясатты бир четке жыйыштырып, маселени өзүбүз жактан алып карайлы. Бул бале башыбызга эмнеге келди? Же бул бале менин да башыма келбөөсү үчүн эмне кылуум керек деп сабак алууга аракет кылбасак оңоло албайбыз. Балким бул суроо сиздерге өөн учураса да, бул кырсык балеби же бале эмеспи деген суроого жооп издеп көрөлү. Чыныгы бале бул динибизге келген бале дейт аалымыбыз. Айталы, динибизди толук кандуу жашоого тоскоолдуктар болуп жатса, эркиндик, демократия деп коюп, кошуна Тажикстандагыдай адамдардын сакал жоолугуна асылып жатса, намаз орозобузга тыюу салынып жатса, анда бул чыныгы бале. Ушул жерде ушуну да кошо кетели. Бизди Аллахтан алыстаткан, бизге акыретти унуттурган, биз үчүн жакшынакай көрүнгөн нерселер да чыныгы бир бале. Сел сыяктуу табигый кырсыктар эмне анда деп турсаңыз, алар Куран тафсирлеринде айтылуусу боюнча Аллахтын эскертүүлөрү, ойготуулары, кандайдыр бир күнөөбүзгө карата берилген жазасы, же болбосо биздин даражабызды көтөрүү үчүн берилген сыноосу. Элибизде башы оорубагандын Кудай менен иши жок деген сөз бар. Биз көбүнесе Аллахты башыбызга кандайдыр бир мүшкүл түшкөндө гана эстейт экенбиз. Аллах бизге өзүн эстетүү үчүн бизди дүйнөнүн жалтыр-жултур кооздуктарынан акыреттен чыныгы кооздуктарына жүздөнтүү үчүн ушундай кырсыктарды башыбызга салып турат. Мындай кырсык менен бетме-бет келгенде, же бул кырсыктан каза болгондорду укканда өлүм менен жанаша жүргөнүбүздү сезебиз. Мына ушундайча акыретти эстейбиз. Дүйнө бизге өзүнүн өтүүчү экендигин эстетип турбаса, убактылуу экендигин билдирбесе, кандайдыр бир проблемалары болбосо, адам акыретке эмнеге ашыксын? Адамда дүйнөнүн ушундай кемтиктерин көргөндө гана акыретке куштарлыгы ойгонот. Болбосо, өткөнчү дүйнөнү сүйүп эле жатып калабыз. Хадисте дүйнөнү сүйүү бүткүл каталардын башы дейт. Дүйнөнү сүйгөнүбүздөн улам бирөөгө зулумдук кылабыз, элдин акысынан коркпостон кол салабыз, бирөөнү алдайбыз, бирөөнүн жанына кол салабыз. Айтор бул кырсыктардан туура сабак ала турчу болсок, бул кырсыктар бизге утурумдук дүйнөнүн сүйүүлүүгө таттырбай тургандыгын көрсөтүп берет. Дүйнөнү сүйбөө дегендик андан алыс болуу керек деген мааниге келбейт. Тагыраак айтканда, унааңыздын орду гаражда. Жүрөксүзгө гараж эмес. Акчанын орду чөнтөктө, жүрөктө эмес. Маселенин түйүнү ушул жерде. Эмесе хадисте эч өлбөй турганчалык иштегиле, эртең өлө турганчалык ибадат кылгыла дейт. Андыктан дүйнөнү табуу үчүн жалкоолонбой иштейбиз. Бирок ошол дүйнөнү жүрөгүбүзгө киргизип албайбыз. Азирети Мауляна дүйнө менен адамдын мамилесин кеме менен суунун мамилесине окшотот. Кеме кайсы бир дарекке жетүүсү үчүн сууга муктаж болгондой эле, адамда кайсы бир максатка жетүүсү үчүн дүйнөгө муктаж. Бирок жанагы суу кеменин ичине кирсе эмне болот? Адамдын да жүрөгүнүн ичине дүйнө кире турчу болсо, дал эле кемедей болуп чөгөт. Эмесе жүрөктүн ичи бир гана Аллахтын орду. Ал жак менен бир гана Аллахты сүйө алабыз. Эгер жүрөгүбүздүн ичине мал мүлкүбүздү киргизсек, мал мүлкүбүздү, кайсы бир адамды киргизсек, ошол адамды Аллах бизден алат. Муну менен Аллах алардын сүйлүүгө татыксыз экендигин көрсөтөт. Ооба, туура айтасыз. Ата-энебизди, жубайыбызды, бала чакабызды кантип сүйбөй коебуз? Сөзсүз сүйөбүз. Азирети Фатима энебиз айткандай, Аллахты жүрөгүбүз менен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ыйманыбыз менен, жубайыбызды напсибиз менен, бала чакабызды мээримибиз менен сүйөбүз. Туура, сүйүү боюнча дагы буйруса айтабыз. Азырынча ар бир нерсени сүйө турган өз орду бар экендигин билсек болду. А биз өзүбүздүн темабызга кайта турчу болсок, жараткан Аллах биздин жүрөгүбүзгө киргизип алган мал мүлкүбүздү, үй жайыбызды,
колубуздан алуу менен аларды жүрөгүбүздөн да чыгарып жатат. Эмнеге чыгарып жатат десеңиз, ал жерди бошотуп, Аллахка болгон сүйүүнү жайгаштырууубуз үчүн. Демек, сел сыяктуу апаат ошол үчүн гана келдиби десеңиз, бул болгону бир тарабы. Маселенин экинчи тарабы зекет деп унутта калып жаткан ибадат жатат. Эсиңизде болсун. Эгер кырсык жаныбызга келсе, демек садака бербей жатабыз. Эгер кырсык мал мүлкүбүзгө келсе, демек зекет чыгарбай жатабыз. Эгер эгиндерибизге келсе, анда үшүрдү унутканбыз. Анткени шариаттын бул 3 буйругу бизди аталган кырсыктардан сактап турат. Биз мунун далилин көп жолу көрдүк. Балким сиздер да көргөндүрсүздөр. Жакында эле Казакстандын шаарынын бүт жерин каптаган суу бир үйдүн короосуна да кирген эмес. Бул зекеттин мужизасы эмес да эмне? 2021-жылы Анталиянын токойлорунун өрт жалмаганда бир багбандын багынын эч бир нерсеси өрттөнбөптүр. Сураштырып келсең, ошол адамдын бакчасын берген зекети сактап калгандыгына күбө болосуз. Санай берсек, мындай мисалдар ого эле көп. Андыктан жаныңызга зыян келбеси үчүн садака бериңиз. Мал мүлкүңүзгө зыян келбесин десеңиз, зекетти унутпаңыз. Эгин талаасынан түшүм жыйнаганыңызда сөзсүз түрдө үшүр чыгарыңыз. Бул 3 нерседен таптакыр кача көрбөңүз. Эгер кача турчу болсоңуз, келе турчу кырсыктан кача албай каласыз. Аталган ибадаттардын ичинен зекет парз. Дагы да маанилүүлүгүн билдирүү үчүн ушул сүйлөмдү да кошо кетейин. Намаз, орозо кандай парз болсо, дал ошондой парз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө салгандан кийин айрым ыйманы алсыздар намаз окуйбуз, бирок зекет бербейбиз деп чыгышат. Ошондо халифа болуп турган Азирети Абу Бакыр бул парздын корголуусу үчүн керек болсо аларга согуш ачамын деп чыккан экен. Андыктан зекетке жөнөкөй карабаңыз. Олуттуу түрдө көңүл буруңуз. Анткени биз дүйнөдө жыргап жашоо үчүн эмес, акыретибизди тургузуу үчүн табабыз. Аллах да бизди дүйнөнү акырет үчүн, дин үчүн сүйгөндөрдөн кылсын. Бизди ар кандай кырсыктардан алыс кылсын. Жергебизден тынчылык, молчулук жана албетте ислам дининин нуру эч качан кетпесин.